Бекболсун финалга болгон оюнда Бийиктик командасынан жеңил ызасын тартып калдыңар. Негизи Бийиктик командасы силерге ушундай атаандаштык жарата алат деп ойлодуңар беле? Ооба, күткөнбүз. Булар эми жакшы жаш жаңы чыгып келаткан команда экен. Жакшы эле атаандаштык болот деп күткөнбүз. Буйрук экен, эми аларда буйрук экен, жаш балдар экен, баары жакшы ойноп коюшту, мыкты ойношту. Эми бизден ошибкаларыбыз көбүрөөк болду окшойт го дейм. Чоң турнирде ким ошибканы көбүрөөк жасаса, ошолор утулат да. Ошибкабыз көбүрөөк болуп калды. Алардын аттары мыкты экен, балдары мыкты экен, жерди жакшы алып коюшту. Айдын да вообще бербеди бизге. Ошонун себебинен утту, күчтүү экен, утушту. Тайпа ичинде дагы атаандаштарыңар жеңил болуп калды да. Ошол дагы бир оюндун жүрүшүнө таасир бербейби? Булар баягы атаандаштар күчтүү болуп, ошолор менен тайлашып келатып, даяр болуп калыштыбы дейм да бүгүнкү оюнга. Эми бул жерден биздин тайпа кичине слабыйраак болуп калса керек. Эми аларды көбүрөөк шот болуп кетип аткан. Ал жерден айдын аттарыбыз дагы жакшы алып аткан. Булар дагы мисалы үчүн эми жөн эле чыгып келген жок, күчтүүсүнөн чыгып келишти. Арашан командасы быйылкы жылы эле түзүлдүңөр. Мындан ары дагы мындай келечектүү командабы же бул бир жылдык командалардын бириби? Бул команда билбейм, мен буга чейин түптөп жүргөн да. Эми келечектүү команда экенин эми азыр бул жерден ошол келечектүү деп эле команда деп ишенип турабыз. Эми ал бул жерден көбүнчө бул Көкбөрүдө финансы жагынан көбүрөөк керек да. Ошол себептерден көп команда чыкпай кетет да. Бул командада үмүтүбүз бар, эми келечеги бар деп үмүттөнөбүз. Эми ал алдыда убакыт көргөзөт. Күйөрмандар көпчүлүгү толук командасын сурап атат. Ошо толук командасы тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Эми бул жерден толук командасы бир жыл былтыр Жон мырза жылы чыкканбыз. Чыгып жакшы результаттарды кылганбыз. Командалар, балдар жакшы болчу, жаш балдар бар болчу. Ошолордон эми азыр бул жерден жетекчи тараптан жетекчибиз жок болуп калды. Жеке бир кишинин командасы эмес болчу. Толук элинин, полный силый элдин, ошо айылдын командасы болчу. Эл каржылачы. Полный эмесин эл каржылап көтөрүп турчу да. Эми ал команда азыр чыкпай калды да. Буйруса эми толук эле кайрадан деле командаларды алып келет болуш керек. Бир сезонго 2 команда алып келген учурлары болбодубу? Буйруса жакшы команда чыгат. Биригип элдин башы биригип байкелер, улуу байкелер бириктирсе, мыкты командалардан чыгат. Жаш балдар көп, жакшы өзүп келатышат. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.